Касым Тыныстан уулу Тыныстанов 1901. Азыркы Ысык Көл району Чырпыкты кыштагында төрөлгөн кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү. Азыркы кыргыз адабиятына негиз салгандардын бири. Акын, драматург, агартуучусу, коомдук ишмер, журналист, биринчи кыргыз профессору. Касым Тыныстанов кыргыз жазма адабиятын жана илимий тил таануунун баштоочулардын бири. Кыргыздын улуттук жазуусун иштеп чыгууга, асыресе араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынча, латынчаны орус алфавитине алмаштыруу иштерине катышкан. Азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинде туңгуч окуу китептерин, кыргыз тилинин туңгуч грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологияны түзөт. Касым Тыныстанов көркөм чыгарма жазууга убактысы аз болгон. Ошондой болсо дагы Ташкентке окуп жүргөндө Өрис, Жаңы Өрис гезиттеринде бир нече казак жырлары жарык көргөн. Анын биринчи өзүнө тилинде жазылган ыры «Ала тоо» 1922-жылы жазылган. Ал поэзия менен гана эмес, проза менен дагы алектенип, Жас Кайрат журналынын 4 санында «Мариям менен көл боюнда» деген көлөмдүү аңгемеси, «Келгин» деген ат менен жарыкка чыккан. 1925-жылы Москвадан чыккан Касым ырларынын жыйнагы акындын 1919-1924-жылдары жазылган бардык ырларынан куралган. 1938-жылдын 5-ноябрында СССР Жогорку аскер сотунун жалык көчмө сессиясында Касым Тыныстановго 1921-жылдан тартып улутчул Алыш Ордо уюмуна, андан кийин буржуазиячыл улутчул диверсиялык зыянкеч социалдык Туран партиясынын жетекчилик тобуна кирген деген күнөө менен коюлуп, атууга өкүм кылынган. Өкүм тез эле аткарылып, 7-ноябрда атылган. 1956-жылы аялы Турдубүбү тиешелүү органдарга кайрылып, 1957-жылы СССРдин Жогорку аскердик соту 1938-жылдын 5-ноябрындагы чечимин жокко чыгарган. 1958-жылы 22-январда аны партиялык жактан актаган.